Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошентип Өзгөндөн чыгып Жалал Абад жергесине бара жатабыз. Азыр бул жерде Өзгөндөн чыга бериште пост бар экен. Посттон эми кандай өткөрөбү көрөбүз. Эл кызматында жүрөбүз десек эмне дээр экен? Сүйлөшүп, аракет кылып өткөнгө кылып көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошентип посттон дагы өттүк, жакшы пропуск бар эле. Сүйлөшүп, жакшылап, көрсөтүп, текшерип, баарынан өттүк буюрса. Сиздерде дагы азырынча карантин бүткөнчө эгер пропускаңыздар жок болбосо, зарыл ишиңиздер болбосо, бир аз чыдап турсаңыздар, бул күндөр дагы өтөт. Сиздер үчүн биз өзүмдүн берген сөзүмдү буюрса аткарып келе жатам. Кочкорлорду барып тарттык, көрсөттүк. Эми Жалал Абадка карап жол алдык. Бул жака дагы жана сиздерге айткандай, ошол эл үчүн, биздин көрүүчүлөр үчүн, катталуучулар үчүн бүгүнкү күндө курулуш материалдары кандай болуп жатат? Тагыраак айта турган болсок, 2 кабаттуу үйлөрдүн ортосуна кеткен бетон, цементтердин кандай болот, баалары ошол жактардан атай билели деп баратабыз. Андыктан бизден алыстабай турсаңыздар, барып бүт баарын көрсөтүп, сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Сиздерде дагы кандай сунуштар болот, албетте комментарийге жазсаңыздар болот. Бизде дагы кыска жарнамалар чыгып турат. Ал үчүн ал жарнамаларды кайсыл жактан көрөбүз десеңиздер, Телеграмдан көрсөңүздөр болот. Телеграм каналыбыз бар. Мен сиздерге ссылкасын описанияга коюп кетем. Ошол жактан кирип, каналга катталып, биздин кыска жарнамаларды, пайдалуу жарнамалар болуп турат. Ошол жактан көрүп турсаңыздар болот албетте. Ошондой эле сиздерге жолдон дагы айтып кете турган болсок, мына ушундай жол кенен, азырынча унаалар аз жолдо. Оор жүк ташуучу унаалар көбүнчө жүрөт. Ал эми жеңил унаалар болсо, мамлекеттик кызматта иштегендер, пропуск менен бара турган жактары баары белгилүү болгон биздин жарандар жолдо, көчөдө жүрүшөт. Мына жерде дагы бир айтып кетейин, бул жерде айыл жергесинде ГАИ деп коебуз. Эшек жаныбар турат го. Айлананы көрүп турганыңыздардай аябай кооз. Деги эле өзүм ушундай жаратылыштын айлананын коозугуна аябай суктанам. Ошон үчүн сиздерге кайра көрсөтүп, айтып, деп, деги эле Кыргызстандын коозугуна суктанып, сиздерге дагы тең бөлүшүп бара жатам. Андыктан биз менен чогуу болуп турсаңыздар, Жалал Абадка чейин сиздер менен чогуу көрсөтүп барып келебиз. Улуу Ош Бишкек жибек жолунда баратабыз. Азыр мына Өзгөн менен Жалал Абадтын ортосундагы алгачкы перевал десек да болот. Ошол жерден чыгып бара жатамын. Асманда көрдүңүздөрбү? Ак булут анда-санда жерде болуп, көкмөк чайыттай ачылган күндө асмандагы өзүнүн кооздугун, жаратылыш ушундай көрүнүп турат. Караңыздар. Келген куштардан дагы көпчүлүк куштар келип калыптыр. Карантинде отуруп, жаратылышка дагы көп маани бербей коебуз. Бир аз жаратылышка дагы маани берип, үйлөрдө мүмкүн болсо эгиндерди эгип, көчөттөрдү эгип, мөмө жемиштерди эгип,
койсок аябай пайдасы дагы тиет. Мен ойлойм, быйыл карантиндин пайдасы деле жакшы эле болду деп. Анткени баары көчөттөрдү эгип, үйлөрүндө дыйканчылыктарын жакшы кылышты деп ойлоп турамын. Көрүнүп эле турду, баары эле жакшы үйлөрүндө кызмат кылып атышты. Көпчүлүгү эле дыйканчылык кылбай калган эле азыркы кезде. Быйыл мен ойлойм жакшы болот деп. Анан сиздерге дагы бир жерден айтып кетейин. Сиздер байкадыңыздарбы, кандай болду? Быйыл 2020 жыл болсо, 2021 жылы буйруса кыргызстандыктар дегеле адамзаты көбөйөт болуш керек. Анткени эркектердин баары үйдө. Албетте сиздерге тамаша иретинде айтып жатамын. Туура кабыл алыңыздар. Көбөйүшүп жатабыз эми. Ошондой эле азыр көрсөңүздөр чөптөр, чекедеги чөптөр кызгачтан өйдөй болуп, тизеден ылдый болуп, чөп аябай жакшы өсүптүр. Анткени жаан да жакшы жаап атат. Эртең менен күн ачык болот. Абеттен кийин күн бир аз бүркөлүп, жаан жап, жакшы аба ырайы болуп турат. Мына жерде дагы жайлоого кетип жаткан уйлар кетип атат го. Акырын айдап. Бул жүрүш дагы өзүнчө бир жакшы. Көчмөн кыргыз десек дагы болот. Ассаламу алейкум. Булардын дагы сапары байсалдуу болсун. Эсен аман жетип алышсын. Көздөгөн жерлеринде жайлоого. Айтпакчы сиздерге жайлоодон дагы буйруса быйыл көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кайсыл жерге барсак дагы сиздерге тең бөлүшүп, эмнелерди көрүп турабыз, ошолордон сиздерге дагы тең бөлүшүп турабыз. Азыр эми Жалал Абадка түшүп кетип аткан жерден көрсөтөйүн. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Мына ушинтип кыбырап олтуруп биз Жалал Абадтын перевалынан да түшүп келе жатабыз. Мына Жалал Абадтын үстүнөн көрүнүшү перевалдын четинен. Жалал Абадтыктар барсыңарбы дейбиз. Болсоңуздар лайктан басыңыздар. Жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар. Биз менен болуп турсаңыздар, буюрса сиздерге жакшы видеолордон тартуулап турабыз. Мына ушул жерден сиздерге дагы бир катар көрсөтүп өтөйүнчү. Жалал Абадты, дегеле Кыргызстанды сагынгандар болуш керек. Мына ошол биздин мекендештерибиз үчүн. Айлананы көрсөңүздөр мына ушундай. Баары жапжашыл болуп, баары сонун көрүнүп калган кез. Монтип жүк ташуучу унаалар дагы өз иштерин жүргүзүп, кызматтарды кылып жатышат. Жакшы, биз алдыга жүрөлү. Кыргызстандын керемет жерлери. Улуу Жибек жолу, Ош Бишкек. Ушул жолдо жүргөн биздин такси кызматкерлеринде иштеген биздин айдоочулар сагынган болуш керек Ош Бишкек жолун. Карантин болуп көпчүлүгү барбай, каттабай, ошолор дагы ушинтип сагынган болуш керек. Ошолордун ээсине да, ошолорго дагы арнап жолду көрсөтүп кетип жатабыз. Жалал Абад обласы Барпы
айылына да келип калдык. Сузак районуна караштуу Керебалдан Төшөт келип калдык. Азыр эми бул жерде дагы бир пост бар экен. Менимче ачык турат окшойт. Бул жер ачык экен. Тоскондордон бар экен, бирок азырынча тоспой эле турушат экен. Өтүп жатышат. Стопко токтоп коелу. Мыйзамга баш ийели. Жол эрежесин бузбаганга аракет кылалы. Мен ойлоймун, буюрса Жалал Абадка дагы кирип келдик деп. Алдыда дагы пост барбы жокпу? Аны көрөбүз. Алдыга карап жүрө берели. Ассаламу алейкум, Жалал Абад. Жаштардын шаары. Мына биз азыр Жалал Абадта Барпыда биринчи светофорго жетип калдык. Азыр ушул жерден оң жакка кирип, Барпыны аралап кирейин. Анткени Кургойдо дагы, айлампада дагы бир пост болушу мүмкүн. Андыктан ушул жак менен кирип көрөйүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошентип Жалал Абад жергесине дагы жетип келдик. Аркадан кирип бара жатабыз. Жалал Абадка дагы келелегибизге 2 айдын жүзү болуп кетип атат. Акырында кайсы убакта келдим, азыр так эсимде жок болуп атат. Көп болду. 2 ай болуп калды. Ошондон бери эми келип атам. Мынтип мен келгенден бери көп нерсе өзгөрүп да кетти. Баары жапжашыл болуп, актарактар өсүп, бир аз өзгөрүү пайда болгон да. Жалал Абадка кирип шаардын центрин көрөйлү. Кайсыл жактан посттор бар, кайсыл жерден өтсө болот. Ошолордон бери азыр сиздерге көрсөтүп, тең бөлүшүп чыгабыз. Бул жакта дагы айтып кете турган болсок, көчөдө унаалар аз. Жолдо турган кишилер дагы бир аз мурункуга караганда. Өткөндө абал өтө күчөгөндө эч кандай адам көрбөйт эле. Интернет булактардан, сайттардан көрүп турду канча-канча. Азыр бираздан болсо дагы өтүп жолго чыккандар бар экен. Азыр биз Байел кичи базарына жетейин деп калдык. Ошол жактан кирип көрөйлү. Ал жерде ГАИ бар эле. ГАИнын жанында пост болушу мүмкүн. Ал жерден ары өткөрбөйбү? Аны дагы азыр көрөбүз алдыда. Жалал Абад дагы негизинен жакшы шаар.
Жалал Абадтагы жагат. Бул жерде туулуп өспөсөм дагы, бирок көптөн бери бул жака келип Жалал Абад жергесинен сиздерге көп жолу видео көрсөтүп, бул жактан видеолор тартуулап турабыз. Ошол себептен элдери да жакшы. Мыйман дос десек да туура жарашат. Жаңылышпайбыз. Бара-бара азыр көрүп турасыздар, унаалар көбөйүп баратат. Менимче ушул жерлерде дагы пост бар экен. Тиги жерде пост турат. Тан алдыда көрөбүз. Киргизеби же киргизбейби? Мына азыр бул жерден киргизбеди. Кайра артка кайттык. Азыр бизди чакырган агабыз айткан эле, ушул жерге келип, эгер киргизбесе телефон чалгыла деген. Азыр телефон чалып байланыш көрөйүн эми. Унаны мына ушундай алыс жака кой деп бул жакта милиция кызматкерлери айтты. Эми бир жакшы жерге токтотуп, анан өзүм бул жагына жөө барам. Каркаштар даярлар, напряженкалар даярлар. Булар напряженка, 63 плитадан баштап 50 плитага чейин шул арматуралар иштелет, напряженкада. Булар чоң размерде. Анан эки жагына ток менен кызытып туруп неметилер. Россиядан келген Евраз деген фирманыкы экен. Бүт бары Россиядан келген.